Урматтуу төрага, мен бул маселени бюджет комитетинде счетный палатаны талкуулап жатканда да айткам, бүгүн да кайталагым келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 24% эле айымдарыбыз кызматта иштеп жатат да, жогорку жоопкерчиликтүү кызматта, бирок ортоңку кызматта. Чоң деңгээлге жете турганда 100% адамдарыбыздын 8% эле айымдар болуп калып атат да. Эмнеге бүгүнкү күндө счетный палатанын мына тизмесин көрүп атабыз. 4-төө азыркы кезде иштеп атат, мына дагы 5 кандидатураны алып келип атасыздар. Эмнеге урматтуу лидерлер, эмнеге урматтуу президент, счетный палатада бүгүнкү күндө бир да айым кандидат да жок, иштеген аудитор да жок. Эмнеге бул маселени айымдар гана көтөрүш керекпиз. Кыргызстанда урматтуу коллегалар, кичине аялдардын маселеси деп эле укпай калышат да. Же айымдар силерге шайлоодо гана керекпи? Бир мандаттуу округтан да партиядан да шайланып келгенсиздер. Сиздерге добуштарды жалаң гана мырзалар берди беле? Айымдар шайлоого катышып, сиздерди шайлаган эмес беле? Же биз сиздерге шайлоо учурунда гана керекпизби? Счетный палатада бир да ушунча 30 жылда татыктуу профессионал бир да айым жок деп атасыздарбы? Комитеттен көтөрсөм, кээ бир жоопкерчиликтүү кызматтагы менин коллегаларым дагы, өкмөттүн мүчөлөрү да мындай шылдыңда кансып күлүп отурушту да. Күлө тургандай кайсы маселе бар? Бир да айым жокпу? Урматтуу президент, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу лидер фракциялар, урматтуу мырзалар, уялыш керек. Бул уят маселеси. Күзүндө 4 кандидатураны карайт экенбиз, ошол күзүндө жок дегенде 30% айымдар болсун деп мен талап коем. Бул жерде 18 000 коллега айымдарыбыз да кошулат болуш керек.